Ыймандуу кишиге Кудайдан коркуудан кийин эң пайдалуу нерсе таква жубай деп айткан. Муну айткан максат үйлөнгөндөр бир карап көрүңүздөр, сиздердин аялдарыңыздар ошондой эмеспи, максатта эмес ал. Баягы кыргызда сөз бар го, эжеме жесем жарашкан дегендей, жарашат баары бир. Үй бүлөдө мунун апасы башкаруучу же атасы башкаруучу? Апасы башкаруучу үй бүлөдөн Кудай сактасын аны. Аталган жана аял алып аткан жинди болот деп айткан элибизде жакшы сөз бар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах ва салату ва саламу аля расулиллах. Амма ба'д. Аллах субханаху ва таала адамдарды эки жуп кылып жараткан, бир эркек, бир аял. Жана Аллах Таала өзү неамат катары Кур'ан-ы Каримде баяндаган жакшылыктардын бириси адам баласы өзүнүн Аллах Таала тагдырына ал жараларынан 50.000 жыл мурун эле жазып койгон жубайын табып никеленет. Эми адамдарга сыноо болот, ошол тагдырына жазылган жубайды табууда, издөдө, ар ким ар кандай сыноодо. Такый Усман хафизахуллах, Аллах Таала өмүрүнө береке берсин, ошол киши өзүнүн илмий эмгектеринин бирисинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам үйлөнүп жаткан жигитке аял тандоодо кайсыл нерселерге көңүл буруш керек, ошол тууралуу айткан хадистерин бир жерге чогулткан. Муну айткан максат үйлөнгөндөр бир карап көрүңүздөр, сиздердин аялдарыңыздар ошондой эмеспи, максатта эмес ал. Жана ошондой эле бул нерселерге ушундай бир Аллах Тааланын берген бир өзгөчөлүгү, үйлөнүү Аллах Таала кимге кандай жазган болсо, баягы кыргызда сөз бар го, эжеме жесем жарашкан дегендей, жарашат баары бир дал келет. Болгону пайгамбарыбыздын насааттары кандай? Кээ бирлер аябай кыйналат, көпкө чейин өзү ойлогонун таппай кыйналып жүрө берет. Мурдакы доорлордо бир киши өмүр бою жарыя кылып элдерге үйлөнөм деп, кыз издеп үйлөнө албай дүйнөдөн өтөр мезгилинде элдер сураган экен. Сиз эмне себептен үйлөнбөй өттүңүз? Ушунча жыл издедиңиз, эмнеге? Ал айтат, мен ошол идеальный, бардык жагы төп келишкен аял издеген болчумун дейт. Анан эмне ошол өмүрүңүз короду ушул иште, тапкан жоксуз десе, таптым дейт, бирок ага дагы идеальный эркек керек экен деген экен. Ошол үчүн экөөбүздүн мамилебиз келишпей калды деп. Ошол нерселерди эске алып туруп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам эмнелерге буйруган, кайсыл нерселерге көңүл буруш керек? Thumma inna jumlata ma tahsulu li min al-ahadith fi al-awsaf al-matlubati fi az-zawjati ma ya'ti. Улуу алым айтат, мага хадистерден үйлөнүүдө көңүл буруш керек болгон сыфаттар төмөндө келе турган хадистер кезикти дейт. Антакуна салихатан зата динин. Эң алгачкы көңүл бура турган нерсе таква, диндар болуш керек. Аллахтан корккон болуш керек, динден кабары бар болуш керек. Себеби хадисте келет, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат, "Мастафадал муъмину ба'да тaqваллахи хайран лаху мин завжатин салихатин." Ыймандуу кишиге Кудайдан коркуудан кийин эң пайдалуу нерсе таква жубай деп айткан. Пайгамбарыбыздын хадиси бар. Ал жубай таквалыктын белгиси кандай? Ин амараха атаатху ва ин назара илайха сарратху. Эгер күйөөсү буйрук берсе итаат кылган, жана күйөөсү ага караганда күйөөсү кубанган, ва ин аксама алайха абарратху. Эгер күйөөсү аялына бир нерсени касам ичип айтса, аялы ошону аткарып берсе, ва ин габа анха насахатху фи нафсиха ва малихи. Эгер күйөөсү жок кезде ошол аял күйөөнүн мал байлыгына жакшылык каалап, аманатчылык менен мамиле кылган болсо, ушул эң жакшы аял дейт. Диндар дегенде демек итааты эске алынат экен. Жана ошондой эле мамилеси күйөөсү ага караганда кубана турган болсо, ошол мамиленин жакшылыгынын белгиси. Ва антакуна зата хасабин ва насабин. Ата тектүү, тегине дагы караш керек. Кимдин кызы, анын ата бабалары ким болгон? Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам хадисте ошол Курайш уруусунун таква аялдарында береке бар экендиги баяндаган. Себеби булардын теги дагы Курайш болгондугу үчүн жана өздөрү да таква болгон жагынан башкалардан артыгыраак.
Жалаң эле Курайш уруусуна айтылган эмес, негизи эле тегине дагы көңүл буруу зарыл экен. Ва антакуна бикран, жана ошондой эле күйөөгө тийбеген жубан эмес кыз болуш керек дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Буга дагы хадисте кеңеш берип өткөн. 4-нчү сыфат ва антакуна валудан вадудан. Ал үйлөнөйүн деп аткан аял, ошол кыз көп төрөй турган жана күйөөсүн жакшы көргөн болуш керек. Аны каяктан билет? Үйлөнө элек болсо. Аны элибизде ата-бабаларыбыз айтып кеткен макал бар. Энесин көрүп кызыны ал дегенде энесин караш керек болот. Бул кыздын апасы, атасын жакшы көрөбү, мамилелери жакшыбы? Эгер жакшы болсо, анда ал албетте сөзсүз ошол үйдөн тарбия көргөн кызга дагы таасир этет. Анан көп төрөгөндүгү дагы апасына карап туруп андан кийин алынат. Ошол үчүн мурдакы ата-бабаларыбыз ушунча хадистин бардыгын жыйынтыктап эки ооз сөз менен айтып койгон экен. Андан кийин ва ан такуна хасанатал қиями би умурил байти. Жана ошол тандалып жаткан кыз үй жумуштарына дагы тың болуш керек. Үй иштерин ар кандай бир тамак аштан баштап, андан башка иштердин бардыгы колунан келе турган болуш керек дейт. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткан: "Ал-мар'ату ра'iятун ала байти завжиха ва валадихи." Аял үй бүлөдөгү күйөөсүнүн үйүнө жана бала чакасына жоопкерчиликтүү болуп саналат дейт. Андан кийинки 6-нчы сыпат ан такуна мути'атан ли завжиха. Күйөөсүнө баш ие турган болуш керек. Ошого жаштарга айта турган кеңеш ушул: аял тандап атканда өзүңүзгө эле аял тандабаңыз. Келечекте Аллах бере турган перзенттерге апа дагы эске алып коюш керек. Апасы аларга апа болуп бере ала турган, үлгү боло турган, ошону издейбиз, ошону табыш керек. Себеби пайгамбарыбыз айтып атат, күйөөсүнө итаат кыла турган болуш керек. Күйөөсүнө итаат кыла турганды каяктан билебиз? Ал күйөөгө тие элек, жашоо баштала элек, итаат кылабы, кылбайбы? Итаат кыласыңбы десең, баары эле итаат кылам дей берет. Каяктан билебиз? Аны дагы апасына карайбыз. Үй бүлөдө мунун апасы башкаруучубу же атасы башкаруучубу? Апасы башкаруучу үй бүлөдөн Кудай сактасын аны. Себеби ошол мамиле ал кызга дагы таасир эткен болот. Бул нерсеге көңүл буруш керек. Көрүп калып эле өзүнө бир сулуу аял издеп атып, бирок келечектеги перзенттерине татыктуу тарбия бере албагандарга кездешип калуудан Аллах сактасын. Ошол үчүн итаатына көңүл буруш керек. Итааттуулугун, баш ийүүчү экендигин каяктан билебиз? Албетте анын апасын ошол үй бүлөсүнө кароо менен дейт. Пайгамбарыбыз дагы айтат, пайгамбарыбыздан бир сахаба келип сурады: "Аллахтын элчиси, эң жакшы аял кайсыл аял?" деп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эки сыфат айткан. Эң жакшы аялда эки сыфат болот. Биринчиси аллати тасурруху иза назара. Күйөөсү аны көргөндө күйөөсүнө карап жылмайып, кубанып, тосуп ала турган болсо. Андан кийинкиси болсо ва тути'уху иза амара. Күйөөсү бир ишке буйруса, дароо итаат кылып аткарган аял ушул эки сыфаттын ээси болсо, эгер эң жакшы аял болуп эсептелет дейт. Вала тухалифу фи нафсиха бима якрах. Күйөөсүнө жакпаган нерселер аркылуу күйөөгө каршылык кылбайт, күйөөсүнүн ачуусун келтирбейт дейт. Анан 7-нчи сыфат антакуна афифатан. Уяттуу болуш керек. Уяттуу болуш керек деген кандай? Намыстуу, уяттуу, таква болгондугу анын бир туугандарына карап туруп билинет. Эгер байкеси, иниси таква, Кудайдан корккон жана эр жүрөк болгон болсо, өздөрүнүн карындаштарындагы эжелеринде ошондой сактаган болот. Себеби астында арыстан уктап аткан бактын үстүндө маймыл ойнобойт дейт да. Ошондой таква байкеси бар, таква иниси бар кыздын дагы олуссуздук ишке баруусуна жол тосо турган бир себеп бар болот. Ошол үчүн уяттуу болуш керек. Уяттуулугунун эмне кереги бар? Вазанияту ла янкихуха илля занин. Аллах Куранда айтат, зынакорлор гана үйлөнөт дейт. Эгер уятсыз болсо, уятсыздарга уятсыздар дал келет. Такваларга таквалар дал келет. 8-нчиси антакуна зата жамалин ястахсинуху ар-раджул. Кичине сулуураак болуш керек. Күйөөсүнө жага турганчалык. Эми сулуу десе, сулуулукта өлчөм жок да. Ал ар ким ошол үчүн айткан экен да, Мажнунгачы: "Лейланы сен жакшы көрөсүң, капкара немени эмнеге жакшы көрөсүң?" десе, "Сен мени көзүм менен карашың керек" депчи. Ошого ар кимдин өзүнүн көзү бар, ошол көзүнө жага турган болуш керек. Себеби кийин барып өкүнүчкө, кайгыга, уруш талашка алып бара турган болбош керек да. Себеби
Aşşababu şu'batun minal junun деген söz бар. Жаштык бул жиндиликтин бир бөлүгү дейт. Жаш жиндидей болот. Аталган жана аял алып аткан жинди болот деп айткан элибизде жакшы сөз бар. Ошолор байкабай калат. Ошол үчүн айтат бу жерден бир аз көңүлүнө бир төпкөлө турган, бир аз сулуураак болгондугу жакшы. Ан ла такуна гайратуха шадидатан. Аял кишинин кызганычы өтө эле катуу болбош керек. Кызганыч болуш керек. Болуш керек деген аларда бир бар болот. Өтө эле катуу кызганыч болсо, анда жашатпайт. Ошол үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям тууралуу Анас радыйаллаху анху риваят кылат. Қалу я Расулаллахи ала татазавважу мин нисаил ансар. Сахабалар айтышты, Аллахтын элчиси ансорлордон үйлөнбөйсүзбү деп. Пайгамбарыбыздын жубайларынын эч кимиси ансори болгон эмес да. Ансорлордон үйлөнбөйсүзбү дегенде пайгамбарыбыз айткан экен: "Инна фихим ла гайратун шадидатун." Булар аябай эле катуу кызганчакта депчи. Себеби аялдын өтө катуу кызганчак болгондугу баш оорудан башка эч нерсе эмес. Ан такуна баситатан ла яхтажу никахуха ила маунатин шадидатин. Жөнөкөй болсо эң жакшы, ага үйлөнүүгө ашыкча сарп каражат кетпеш керек да. Ошондой жөнөкөй үй бүлө болсо береке болот. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадисин Айша радыйаллаху анха айтат: "Мин юмнил мар'ати тайсиру хутбатиха ва тайсиру садакиха ва тайсиру рахмиха." Аял кишинин бир бактылуулукка бир себеп боло турган сыпаттарынан бириси ага жуучулук кылуу жеңил болсо, анын калыңы, махыры жеңил болсо, жана анын жатыны жеңил болсо. Жатыны деген мааниси төрөшү тезирээк болсо дейт. Ушул 3 сыпатты пайгамбарыбыз аялдын бир бактылуулук тартуулоого себеп боло турган сыпаттары деп айткан экен. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушул жөнөкөй үй бүлөлөр тууралуу, жөнөкөй той, жөнөкөй бир эки жаштын бири-бири менен биригишин жөнөкөйлүгүндө береке барлыгын пайгамбарыбыз айтат: "А'замун нисаи баракатан айсарухунна маунатан." Аялдардын арасында эң эле берекелүүсү алардын баягы каражаттары, үй бүлөгө иштетиле турган каражаттардын жеңил болгондугу дейт. Мындайча айтканда жөнөкөй, көптү талап кылбаган, канаат кылган аял болсо, мына ошол аялда береке бар дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадистерине амал кылууну Аллах таалам жеңил кылсын. Ва ахиру даъвана анил хамдулиллахи роббил аламин.